Президент Садыр Жапаров бүгін Минск шаарына Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Жамааттык коопсуздук келишиминин кезектеги сессиясына катышуу үчүн иш сапар менен Беларусь Республикасына жөнөп кетти. Сессия Белоруссиянын президенти Александр Лукашенконун төрагалыгы астында өтөт. Жамааттык коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү эл аралык жана регионалдык коопсуздуктун актуалдуу маселелерин талкуулап, алдыдагы милдеттерин аныкташат. Ошондой эле жамааттык коопсуздуктун кызыкчылыктарын камсыз кылууга багытталган бир катар документтерди кабыл алышат. Кыргызстандын расмий делегациясынын курамында Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев, коопсуздук кеңештин катчысы Марат Иманкулов, Кыргызстандын Беларусьтагы элчиси Эрбол Султанбаев, коргоо министри Бактыбек Бекболотовдор бар. Кызмат абалын пайдалануу менен алдамчылык аракеттерди жасоо фактысы боюнча кадастр мамлекеттик мекемесинин мурдагы жетекчиси кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 2023-жылдын март айында Шектүү Ала Эмүдүн районунун мамлекеттик администрациясынын кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп, материалдык пайда алуу максатында жаранга 1 миллион 200 миң АКШ долларына 3 гектар жер тилкесин сатып алууну сунуштаган. Кылмыштуулук фактыларын тастыктоо жана документтештирүүнүн максатында 2023-жылдын 20 ноябрында Бишкек шаарындагы кафелердин биринде мурда алынган 150 миң АКШ долларынын 10 миң доллар өлчөмүндөгү акча каражатын кайтарып берүү учурунда кармалды деп жазылат маалыматта. Тиешелүү иш-чаралардын жыйынтыгында кармалган жаран УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Атай операция маалында өлтүрүлгөн Камчы Көлбаевка таандык болгон 720 батирди ыктыярдуу түрдө мамлекеттин пайдасына өткөрүп беришкенин 22 ноябрда мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктин директорунун орун басары Медер Машеев билдирди. Ал кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында берген маалыматына караганда батирлер 2027-жылы курулуп бүтөт. Ыктыярдуу түрдө мамлекетке өткөрүп берүү тууралуу арыз менен кайрылса болот. Ошондой эле кайрылуунун негизинде 720 батирда мамлекеттик менчикке кайтарылды деген Машеев бул батирлер боюнча арыз менен ким кайрылганын тактап айткан жок. 4-октябрда Бишкекте Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Атай операциясында Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев өлтүрүлгөн. 9-октябрда УКМК Көлбаев менен байланышта болгон 40тан ашык адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалгандыгын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 миллиард долларлык активдер камакка алынгандыгын билдирген. Кыргызстанда акыркы 10 күндүн ичинде 3 ымыркай көчөгө ташталды. Алардын экөө Бишкектен, бирөө Жалал Абад шаарынан табылган. Мындай кейиштүү окуялар коомчулукта талкуу жаратып, жоопкерчилик маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында төраган Нурланбек Шакиев кыз келиндерге жана балдарга карата жасалып жаткан зордук зомбулук маселесине токтолуп, коомчулукту тынчсыздандырган бул көйгөй күн сайын көбөйүп жаткандыгын айтты. Урматтуу депутаттар, урматтуу министрлер кабинетинин төрагасынын өкүлү, президенттин өкүлү, мен бир маселени айтып коеюн деп атам. Мына өзүңүздөр билесиздер, акыркы убактарда коомубузда аял затына болгон зордук зомбулук жана бир топ маселелер болуп атат. Бул тармакта коомчулукта тынчсыздандуулар абдан көп. Мен кече ички иштер министри Улан Ниязбековго дагы айттым. Ушул терс көрүнүштөрдү жоюу максатында биз чоң зарыл иш-чараларды алып барышыбыз керек. Бардык коомдук жайларга видео көзөмөлдөрдү орнотууну күчөтүш керек. Себеп дегенде биздин кыз келиндерибизге күндүзү, түнкүсү эмес, күндүзү дагы жүрүү коркунучтуу болуп атат. Бул жаатта албетте милиция иштеп атат. Мына тилекке каршы 3 ымыркайды энелери төрөп таштап кетип, бирок ошонун үчөөнү тең табышты. Бул абдан кейиштүү жагдай. Ушул жаатта өкмөт зарыл чараларды көрүш керек. Милиция ишти күчөтүлгөн тартипте алып барбаса, бул чоң коркунуч коомдо. Депутат Марлен Маматалиев мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу пикирин айтты. Бул боюнча негизи комплекстүү жумуш алып барыш керек деп ойлойм. Биринчи кезекте бул ошол болтурбоо максатында болуп кеткенден кийин эмес, ошол болтурбоо максатында профилактикалык жумуштарды мектептен баштап университеттерде сөзсүз түрдө жүргүзүш керек. Анын эч уяты жок, аны сөзсүз түрдө мындай катуу иретке алып жүргүзүш керек. Биз көргөн көрүнүш бул ошол аборт кылбай коюп
кийин өтүп кеткен сроктон кийин төрөп, анан бул мага кереги жок эле деп ыргытылып аткан нерсе да. Негизинен жалпысынан карап көрсөк, статистиканы деле азыр сурап атабыз, алдырып атабыз. Өтө көп окуялар бар экен. Демек, бул менен комплекстүү түрдө бүгүн күрөшүү бул замандын талабы болуп калды. Биз баштадык процессти. 5-6 депутат менен азыр анализ жүргүзүп атабыз. Эми бир азырынча мындай бир аз мыйзам толук даяр эмес, бирок мындай айтканда профилактикадан башка дагы ошол аборт маселесин да биротоло алып кетели деп атабыз. Көрсө өтө көп ар айыл жерлерде медицинасын камсыз болгон, болбогон, лицензиясы бар, болбогон жерлерде эле бул нерсе кылына берет экен да. Тилекке каршы айрым учурларда, айрым эмес, тилекке каршы көпчүлүк учурларда ошол арасында бүт студент кыздар экен. Биз айтып атабыз, келиңиздер, ошол студент болгонго чейин, бүткөнгө чейин, ошол окуусун бүткөнгө чейин, 22 жашка чейин, эгерде кантсе бир ушундай бир нерсеге бара турган болсо, сөз ата-энесинин уруксаты менен барсын. Ата-энесинин уруксаты жок болгондо, анда болбой тургандай бир катуу иш-чараны, катуу жазаны көрөлү деп атабыз. Бул бир жагы. Экинчи жагы жоопкерчилик. Жоопкерчилик ата-эненики баягы бул жагынан болсо, экинчи жагы жана ошол баланын жана атанын деп коелучу, ошо ауыз актындагы жоопкерчилик сөз карашыбыз керек болуп калды. Анткени ал бардыгын кылып коюп, анан аягында моя хата с края дегенде эле чыгып кетип атат. Мен ойлойм, ал туура эмес. Сөзсүз түрдө ошо эркектердин дагы жоопкерчилигин карай деген бир мыйзам жазып атабыз. Азырынча бир аз эртерээк кантип жазабыз, бирок азыр ойлонуштуруп атабыз. Бул проблеманы чечиш керек деп түйүнүнө келди деп айтат элек. Мындан бир нече күн мурун Арча Бешик жаңы конушунда жаңы төрөлгөн ымыркайды милиция кызматкерлери Бишкектеги номер 2 төрөт үйүнө алып барышкан. Балага жандандыруучу медициналык жардамдар көрсөтүлгөн. Кийинчерээк наристени төрөп таштоого шек саналган 20 жаштагы келин кармалган. 8 ноябрдын кечинде Бишкектин көчөлөрүнүн биринде желим баштыкка салынган ымыркай таштанды челектен табылган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. 11 ноябрда баланын энеси кармалып, Октябрь райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 20 ноябрда Жалал Абадта таштанды челектин жанынан жаңы төрөлгөн кыз табылган. Териштирүү учурунда ымыркайдын апасы таштанды таштоочу жайга жакын жердеги батирде убактылуу жашап жаткан Базаркоргон районунун Акман айыл аймагынын тургуну 2005-жылы туулган кыз экендиги такталган. Опузалап талап кылууга шектелген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 500 000 сом акча каражатын опузалап талап кылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Аталган жаран физикалык күч колдоном деп коркутуу жолу менен Ноокат районунун жашоочусунан 500 000 сом акча каражатын берүүнү милдеттендирип койгон. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Ош шаарында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектүү 166 000 сомду алган жеринен кармалган. Ал ийимдин каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турат жана буга чейин соттолгон. Шектүү Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, иликтөө иштери жүрүүдө.